Эгер айылда ушундай болчу, киши ууру болсо, аны жакшылык жамандыкка, тиги Куран окуган, бата кылган жерге да чакырбай койчу. Элден чыгып калды деген сөз. Бөлүп койчу. Элден чыгып калды деген түшүнүк болчу. Ууру болсо, жалган сүйлөсө, жакшы эмес эл менен мамиле кылса, арак ичсе, койчу ошону деп койчу. Азыр айылдагы эң кадыр барктуулар ошол уурулар болуп атпайбы? Ошол ууру болуп атпайбы эң кадыр барктуусу? Эмнеге? Себеп тыйыны бар. Коом оодарылып калды да. Мен айтып аткан ушул кайгынын өзү ушунда туруп атпайбы? Биздин көмөчүбүз көдө мындай болуп оодарылып, тескери болуп калды. Ошону оңдоп келгиле кайрадан ата баба кандай колдонуп келген болсо ошондой колдонуп ал десең, сен артта калган бир инсан катары көрүп атпайбы? Мыйзам болот. Бул эмнеге алып барат? Эмнеге алып келгенин көрүп атпайбызбы? Эгерде тоодо карышкыр жок болсо, чабанга иттин кереги жок. Мындай бир пикир айтчу, күчтүү бир оппонент болчу азамат калбагандан кийин бийликке деле баягы жасакерленген азаматтардын кереги жок болуп калат. Ниет Мадумаровдун кылмыш ишинде эмес. Кылмыш ишин изин да таппай, жытын да таппай та жерде. Чындыкты айтып, чыркап жүргөндөр эч качан бийликти басып албайт. 70-теги кемпир шыпыргысы менен келип басып алабы деп дагы кайрылган. Ташиевтер, Зулушевтар тойго барабы, ресторанга барабы, сотко барабы, бүт жерди Ташиев банковать этип коет. Бүгүнкү күндө деньги решает все дейт. Ташиев кайда барбасын, болгон жерден жеңиш менен чыгат да. Ташиев бул 5 жылдын ичинде аябай чоң өзүнчө фундамент курду да, бийликти басып алам деп куруп 5 жылдын ичинде президентке көрүнгөн жерден ачык, көрүнмөгөн жерден жабык президенттик кадыр баркын кетириш үчүн ар кандай подножкаларды коюп атты да. Бирок ар бир жылда, ар бир айда президенттин жанына бирден кишилерди акырын жөнөтүп отуруп, президент бүгүн курчоодо калды. Бүгүн президентте бир грибок деген оору бар, билесиңерби? Грибок. Грибок деген оору адамга жукса 20-30 жылда да кетпейт. Так президент тегерегинин баарын бюрократ грибоктор ээлеп алды. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Анткени грибок президент чыгарган указдар, президент чыгарган приказдар, буга жардам бер деп бүт жерди карап атам да президент бүт барын өткөрбөйт. Жалаң бюрократтар, бюрократ эчтеке ответственность албайт, эчтеке моюнга албайт. Костюмшумду кийет, жөн эле кыйып жүрөт да. Президент жиберген прямой указ, высокоточный указдар жана грибок болот, шишик жер болот, ошодон өтпөйт. Ошо сосудтарда тозуп отуруп, бийликти чиритип салды кыргыз элим. Бүгүнкү күндө 60-70 сон тармакты Ташиев талкалады. Спирт завод талкалады. Мына бүгүн спирт заводдун сон меттерин уже өртөп, кыйып, сатып жок кылып атышат. Эмне деген спирт менен Кыргызстан ден соолугу ошто мына 20 жылда канча киши өлдү. Бүт подделка арактан строительный бизнеси басып алды. Короче, Ташиев клуб миллиардеров түзгөн да, клуб миллиардеров. Ташиев миллиардер, Иниси миллиардер, Зулушев миллионер, кумуш группалар түзүлүп кетти да. Жалаң
Mo 5 yılın içinde Kırgızstan eli bayakında дүркүрөп файда да бере албай калдык, bayakında дүркүрөп той да бере албай калдык. Биринчи той бергенге чыгаша чыгым деп ызычы кылаттык, той да берилбей калды. Картештер көчөдө жүрбөй калды. Эл 45 000 табат эртең жок. Бүт тармак талкалады. Биз өзүбүздүн основаниябызды талкалап атты, ишкерлерди. Биз кол чаап алдан отурдук да манипуляциячы. Жердин баары оюлду, тонолгон оюлган жерлер калды, ыйлаган элдер калды, тонолгон ишкерлер калды. Ташип деңичи. Бүгүн Ташип миллиардер, клуб миллиардер. Бул баягы райымдан да өтөт, депутаттыкка барса бүт жерин баарын ээлейт. Бүт король да, анткени акча решать все. Анткени Токмокто ант окуй албаган депутат барлар, ант окуй албаган депутат экинчи жолу шайлоо келбейт десек өтүп кетти. Өтүп кетти, кармалса да өтүп кетти. Саккарайып дегенчи көрсө акча барынча четкен. Казыр эл деген ачка. Казыр эл акчасы жок. Эгер Ташип выборго барса, Ташип обязательно өтөт да. Анткени бүгүн информационный войнада Ташип чыгып кетти. Ташипке братвалар жардам берди. Көрдүңөр, сонун чыгып кетти. Системаны сындырдык. Элдин баары ойлоп калды. Ташипте күчтүү козурлары бар экен. Значит, өкмөт андан коркот экен деп Ташиптин мындай рейтинги көтөрүлүп калды. Аны тепкилеген менчи Ташиптин мыйзамды талкалап кетти. Бул баягы өгүз темир сетканы бука үзүп кетти. Булар сотко дүүлүгүп келип атышты. Котолошуп келишетти мына Шакиев, Зулушуп, жиптер менен Ташип баягы дүүлүккөн кочкорлордочу күлүп жайнап сотко келиптир. Соттун торун жыртып кетип калды да. Көрүңөр кыргыз элим. Бүгүн жаратылыштын баары өлдү, Токойдун баары. Бул жанагы 75 организация башка өлкөнүн шефтерине өтүп атабы, эми жаратылыш Токойдо өтөт да. Анткени Токойду мен каргып ата, эме Токойду мен кантип коргоп калышты билбей болгон аракетимди кылдым да. Эки күнүн биринде академиялыкка барам. Академиялыкка барсам тоже сүйлөштүм, мындай хитрый да алардачы. Алар коммерческий жакка өтүп алыптыр да. Көрсө бак, гүл, саат, частный эмелер курттайт, ошолорду дарылап акчага көнүп алышыптыр да. Мен барып академиялыкка барсам, Алайдан келдим дейт. Алайдын токойлорунун арчасын баары чирип атат дейт. Ошол жерде жанагы арча бактарды кууратканда сосуддары тозуп, питание өткөрбөй бактарды кууратып атат. Так биздин бийликте ошондой сосуддар өтүп куурабай калды. Мына алыс барбай эле Гирбоктун башчысы мына Төрөбаев миллиардер, Бурканов миллиардер, Тубанбаев миллиардер, Ташип миллиардер, Шайырбек миллиардер, Зулушуп миллиардер, бүт миллиардер. Только Кыргыздын эли кедей болуп калдык да. Бүт элибиз кедейбиз. Ачкабыз, үйүбүз жок, акчабыз жок. Мына Токойду бүт түрү оорлоо болду. Жанакы Адылбек Касымалиев деген вообще уяты жок экен. Вот Адылбек Касымалиев президент жанында акчасы жүрбөй азаматы бүт бар бюрократтар. Эч качан ответственность албайт. Эч качан өзүнүн көрүнүп калышын каалабайт. Бирөөнүн колу менен жасайт. Ит куйруун жумшайт, ит куйруун дагы бирөө жумшайт да. Итти жумшайт, ит куйруун жумшайт. Мамлекетибиз тонолуп талкаланып кете турган болду. Токойдун баары оорлуу болуп калды. Жана Намат деген судактык бир ак үйгө жакын киши вопростон чечип атат. Наматпы ким билбейм. Ошо мына Токой башчыга Чодоев деген койду. Чодоев деген эчтеке чечпейт. Токойдун бүт жери өлүп атат. Мен барып ыйлап барып эки күнүн биринде Токой агентство академияга барсам, стеклянный глаза, өлүп калган көздөр. Эч кимси көңүл бурбайт. Токмокту келип чыркатып ыйлап атат Буркановдун кишиси. Жанагы аким Буркановдука деп атат, Токмоктун мэричи. Бүт бюрократтар келди. Садынур Кожоев сиздин сосуддарды чыгарган приказдардын баарын жанакы Гирбоктор тозуп алды. Мен го паразиттер менен күрөшкөндү билчимин. Ташиевке окшогон паразит, Токойду каптаган паразиттер. Гирбок менен күрөшө албайтам. Гирбокто адам айыгыш үчүн 20-30 жыл керек. 20-30 жыл керек. Гирбоктон адам айыгыш үчүнчү. Садынур Кожоев Гирбокторун алыш үчүн Садынур Кожоевду срочно президент кылып, могу Гирбокторун тазалабасак кыргыз элим. Мен ушу таң аламда кандай бийликке келди де, мына талаада жүргөн Чыңгыз хан делечи бийликке келгенде
жанында Субудай Баатыры, биз деле ойлочубуз Ташиев Субудай Баатыр деп, Жебе, Ноён деп Зулушевди ойлочубуз, көрсө бүт бар кыргыз экен деп. Путынный акчагачы шакалдарчы. Бүт шакалдар биз түбүбүзгө жетти кыргыз. Жакында мен таң албайм Ташиевдин пландары боюнча. Токойлордун баарын Кытайлар арендага алып иштесе мен таң албайм. Анткени биз жалкоо элбиз, колубуздан бок келбейт. Күнү түнү каргап атам. Могу паразит чыкты, могу грибок чыкты, могу жук чыкты. Эч ким реакция кылбайт. Жана Адылбек Касымбаев деген вообще уяты жок адам экен. Кийин ошолор бүт бар соттолот көрөсүңүз. Соттолуп, имуществонун баарын алып, бирок зонага отурганда жанына бир чака коюп коюш керек. Искусственный балыктарды берип коюш, балык кармап отура берсин. Бүт бар, только штраф-штрафына болду. Эчтеге чечилбейт Садыр Нуркожоевич. Токойдун баары чириди. Мына мен айтканым баары чыгып келип атат. Токоюң чирип атат дедим, токоюң чирип атат. Көлүң каптайт толот дедим, көлтөрүң толуп атат. Эмнени айтпайын, баары өз орду менен келип атат да. Бүгүнкү күндө даже мына өткөндө СМН чоңусуна Жумалбек Шабданбек деген койду эле, ал Ташиевден өткөн ач көзкөн. Аксай арпада акончу угодияларды кылып, фальсификация менен иштеп атат. Фальсификация, документтер фальсифика кылып, акончу хозяйстволорду ээлеп атат. Минприрода жатып берип атат. Минприрода иши жок. Бул бүгүнкү күндө моундай полиларга 1000 деген эмелер келип түзө турган болду. Солнечный батарея кыргыз элим арылан ориентировкасын жоготот. Ориентировка жоготса ары бактар гүлдөбөйт, түшүнсөңөр. Гүлдөбөйт, гүлдөбөсө чөп жебейт, мал жок болсо искусственный эт жейт китайский. Такыр эчтекени түшүнбөй койнор. Жана Шабданбектин ордуна мисалы ошондо Ташиев кеткенде эле Ташиевке караганда Катани деген асман менен жер дейди. Резкий Катанини койгондо мыйдамды оңдоштуруп СМБны порядок кылып кетмек. Жанагы бир убакта Сейит ким эле? Жанагы Атамбаевдин СМБнын башы болгон бир журналист бала 2000 СМБшин тигетирген, бүт баары нештатник болчу. 2000 СМБшин тигетирген. 1000 кишини тазалаган СМБнычы. Анткени билесиңер, элди тоноп көрүп калган, өз элин коргош керек болчу функционалчы. Бирок Ташиев элин тоногондой кылып, элди системаны бузуп салган. Бобек Ажыкеев МЧС бузуп салды. Азыркы МЧС министрде бюрократ эчтеке чечпейт буларчы. Буларга эчтеке кереги жок кыргыз эл. Эгер Катани СМНын башчысы болгондо тазалап бермек, старый лошадь борозду не портит дейт. Оңолмак кайтабы сону кадыр 20 кишини чыгарды. Алардын баары туш-тушкора топтошуп алып отурушат, качан братанды Ташиевди колдойбуз деп. Алар кетпейт, анткени ал жерде жакшы опердин баарын колдонуп бузуп салды. Эгер атам кой жеген карышкы иттерди атчы, иттер менен жүргөн кошо кол салып калган күчүктөрүн кошо атчы, булар койго кол салып калды. Ит болбойт деп. Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө жаратылыштын акыбалы өтө оор. Именно Ташиев Бишкекте жерлердин баарын алып Кытай бизнесин кийип салган да. Именно жердин баарын торгон. Өзүм сталкиваться эткем. Срочно референдум кылыш керек. Срочно референдум кылып президентти шайлап тегерегинде бюрократтар менен жок кылып реальный специалисттерди алып келбесек, 15 жылдан бери улам көрүнгөн салып жаштар эмеде отуруп Токойдун аягына чыктык. Кыргыз элим Токой жок болгондон кийин кыргыз жок болот. Дүйнөдө эң 2-3 жыл ичинде кийин эстейсиң, глобальный ызыктык келатат. Европада элдер өлүп атат. Эң 28 жылга чейин эң катуу ызык болот. Тынч океан үстүндө ызык вакуум даяр болду. Бүт жер жүзү ызыйт. Ошондо Токой гана сактамак кыргыз элим. Ойлонолу кыргыз элим. Садыр Нуркожоевич срочно референдум кылалы. Срочно референдум кылып туруп, президент кылып туруп тегерегиндеги 5 жылдан бери фундамент коюп, бир-бирден акырын агент кылып жиберген кулактарын, көздөрүн баарын тазалаталы кыргыз элим. Садыр Нуркожоевичке коргошубуз керек.